Салам достор, биз бүгүн Жылаңач Баатыр долбоорунда өзүнүн эрдиги, ошондой эле өзгөчө кийинүү стили менен элдин көзүнө илинип калган ырчы Саниянын гардеробу менен таанышабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Баары жакшы. Куш келипсиздер. Даярсызбы? Даярбыз. Эмесе кеттик. Сания, алгач сиздин акыркы жаңылыктарыңыз менен таанышкыбыз келип атат. Ыр чыгарып атыптырсыз, катуу кириштиңизби чыгармачылыкка? Ооба, туура байкадыңыздар. Анткени Жылаңач Баатыр долбоорунан кийин жаңы чыгармам чыкты. Эксклюзив болуп, биринчилерден болуп Супер Kg порталына берилди. Албетте бул ыр жөн эле калып кетпейт. Артынан да клип тартабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Асыл эркем, Асыл эркем, ооба. Жакшы экен. Азыр сиз бизди гардеробуңуз менен тааныштырыңыз. Эмнеден баштайбыз? Эң баштан эле менин дайыма сахнага кийген, көптөгөн жакшылыктарга кийген көйнөктөрүбүздөн башталды. Келиңиз анда көрсөтүңүз. Мени көп эле учурда элдер байкайт, кара кийет деп, бирок көйнөктөрүм көп эле ар түрдүү цветте. Кызыл демекчи, Жылаңач Баатыр долбоорунда сиз кызыл кемсел кийип жүрдүңүз да, ошол сизге аябай жарашкан болчу. Анан кызыл түскө басым жасарыңызды билген эмесмин. Демек туура эле болгон турбайбы? Туура. Ооба. Анда эмесе биринчи эле көйнөгүбүздөн баштайлы. Менин баса белгилеп өтө кетейин. Бардык көйнөктөрүм бир гана Арзубекова наама, дизайнери. Өзүмдүн стилимде дайыма ага ишенем, ошондуктан бардык көйнөктөрүм Арзубекова наамадан. Ошондо сиз дизайнер эскизди чыйып атканда жанына туруп жардам берип, же өзүңүздүн табитиңизди айтасызбы, же кандай? Менин образыма негизи эле Арзубек карагандыктан мен бар нерсени ага ишенем. Өзүм ага булса жарашат деп өзү тандап берет. Жакшы экен. Бул көйнөктү качан тиктиргенсиз ошондо? Бул көйнөк деген Арзубек өзүнүн показына текен. Ал показы июль-июнь айларында өтүп кеткен. Ошондо тигилген жана мага белги берилген. Дагы бир кезектеги кызыл көйнөк. Ооба, анткени бардык көйнөктөрүмдү цвет менен башка бөлөк коюп турам. Бул көйнөк Арзубектен мага жаңы жылга тигилген. Атайын бардык съемкалар үчүн тигилген. Кыска көйнөк экен, Ооба. Мен негизи көбүнчө эле кыска кийем. Көп эле айтат ачык айрым кийинесиң деп. Бир жагы бул чын. Анткени кыска көйнөк өзүм дагы арык узун болгондуктан кыска кийимдер да мага жарашат. Андан тышкары сиздин Жылаңач Баатырда жүргөндө өзгөчө кийимдериңизди көрдүк да, бирөөсүнүн жеңи жок, бирөөсүнүн киндик ачык дегендейчи. Ошондой да өзгөчө башкача кийимдерге басым жасайт окшойсуз. Ооба, бул чын. Негизи эле кандай десем, жөнөкөй жөн эле ар күнү кийген кийимдерди менде ошондой көйнөктөр кийимдер толтура. Бирөөсүнүн сиз айткандай жеңи жок, бирөөсүнүн киндиги ачык, бирөөсү кыска, бирөөсү узунураак, бирок жарымы жок, ошондой сыяктуу. Бирок сахнага келгенде бир аз башка жактан карайбыз. Анткени элдин көзү аябай, кандай десем, сөзү дагы бар, көзү дагы бар, анан сынга аябай жакын болот биздин эл. Ошондуктан сахнага кийген кийимдерим башка, жөнөкөй күндө кийинген таптакыр башка. Кайра эле кызыл. Канаттар менен экен. Бул көйнөктү өзүм жактырып калгандыктан өзүм алдым. Жакшы экен. Сахнага кие элексизби? Кийгем. Буну 31 августта кийгем. Ооба, концертте кийгем. Сонун экен. Кыздын көзү кызылда дейт достор. Түптүз эле мааниде кызыл көйнөктөргө көзүм күйүп атат. Мен дагы азыр кийинки көйнөк кандай болду экен деп кызыгып турам. Кийинки көйнөгүбүз аябай оор. Муну кантип көтөрөсүз?
чынында буну кийгенде көбүрөөк съемкада жүрүп калганыбызда желкелерим ооруп калат. Анткени чынында сиз өзүңүз байкагандай аябай оор көйнөк. Бул атайын фотосессияга тигилген көйнөк болчу. Бардык көйнөктөрдөн эң сүйүктүм десем да болот. Бул көйнөктүн тарыхы жакында болот, асыл эркемде болот. Атайын ошол клип үчүн тиктиргенсизби? Жок, бул негизинен деген башынан Арзу өзүнүн идеясы боюнча эле тигилген. Бирок биз деген бүгүн бизди конокко чакыргандан дагы байкап жакшы көрүп калдым. Эгер жаккан болсо, алсаң болот дегенден алалым. Сания айым кара түстөгү кийимдерге басым жасайм деди эле. Качан кара түстөгү кийимдер чыгат экен деп күтүп атам. Барбы? Дал кара кийимдин өзүнө келдик. Бул көйнөк бир аз башкачараак. Жакшы көрөм. Бул деген жөн гана апамдан белекке келген. Бир эле учурда элеганттуу жана минимализмди көрсөткөн кийим экен, жакшы. Кийинки көйнөк, бул көйнөктү да жакшы көрөм. Бул деген менин чыгармачылык жолуна аттанганда жаңы сапарым баштаганымда аябай байсалдуу ак жолтой болуп келген. Ошондуктан мен эч кимге белекке да берген жокмун. Ишенем келесиң аттуу клипимдеги менин жакшы көргөн Алматыдан алган көйнөгүм. Белек жөнүндө айтып калдыңыз. Көйнөктөрүңүздү белекке бересизби адатта? Сурагандар аябай көп болот. Анан жактыргандар болот. Анан аябай чын эле жүрөгүнөн жактырганда өзүм байкаганда албетте берем. Бул дагы жаңы формам. Мына мындай экен. Сонунго. Бул жагы мына ушундай чачык. Канча сантиметр? 40-50 го. Ал эми бул жагы болсо булгар экен. Жакшы. Кийдиңизби? Жок, бир да жолу кие элекмин. Бул деген жаңы ушул күндөрү жазылып аткан Сен үчүн деген башкача стилде жазылып аткан бир ырым бар. Буюрса ошол клипке кийип чыгам. Мен негизи эле кандай десем, бардык материалдарды жакшы көрөм. Болгону сапаты жакшы болсо. Сапаты начарларды кийгенге кереги жок, анткени бир эле жолу кие аласың, экинчисинде ал кийим сага уже туура келбей калат. Жууганда эле уже билинет. Дагы бир нерсени эстеп кеттим, достор. Жалаңач Баатыр долбоорунан келгенден кийин ал жакта калып калган кийимдерди чогултуп келгенбиз да. Анан кийин чогултуп келгендердин арасында кара токулма водолазка бар болчу. Санияныкы болуш керек деген божомол менен эле Санияга чалып, кара токулма водолазка сиздики эмеспи деп сурасам, жок, мен андай кийимдерди кийбейм деп айттыңыз да. Токулмасын кийбейсизби же водолазка кийбейсизби өзү? Ал кийим кимдики экенин мен аябай жакшы билем. Анан тарынткым келбейт, бирок качествосу кичине сапатына ылайыкташтырылбаган кийим болгондуктан мен андай нерселерди кийбейм. Может, токулма болсо, бирок жакшы сапатта болсо мен киймекмин, бирок андай кийбейм. Мойну туюктарга кандай карайсыз? Ага деле жакшы карайм, ал деле жакшы жарашат, анткени моюмузунда. Кийинкисине өтөлү. Бул жайкы көйнөк, бунун тарыхы узун деле эмес. Кыскача айтканда, буну мага эжем менен жездем үйлөнгөндө жездем мага белек алып берген Турциядан. Элдин жезделери кыйын. Мени аябай жакшы көрөт, эркелетет, дайыма айтканымды кылып турат, жардам берет. Ошондуктан ушул көйнөк анын белеги. Жездеңиз бирини жок көйнөктөрдү, кийимдерди жакшы көрөрүңүздү билет окшойт, Эң башынан эле билет окшойт. Ошондуктан ушундай көйнөктү мага белекке алып берген. Сонун экен. Болчу. Бул да Арзубекованын аманыкы. Билбейм, кий деп берилген. Анча деле жактыра бербейм, бир эле жолу кийилген. Анан мага бир аз чоңураак келет. Анан ошондой көйнөк. Буну да Турциядан алгам. Буну да жездем алып берген да. Жалтырак жолтуракка кандайсыз? Негизи жакын эмесмин, анткени аны көп эле кыздар аябай мындай каблук кийип, жылтырак кийгендерди жактырат. Мен неге сахнага ушундай узунурактарды көбүрөөк басым жасайм, анткени каблукту анча жактыра бербейм. Более мындай спорт стили аябай жагат. Буну деген сага жарашат дегенинен алып бергем. Кийгем. Чынында освещение аябай жакшы болуп турганда сонун көрүнөт экен. Сахнанын кийими экен, э? Мына ушул 10дон ашык сахна көйнөктөрүңүз бар экен, сонун көйнөктөр экен. Алардын ичинен эң кымбаты кайсы? Эң кымбаты ал жерден жана көрсөткөн аябай оор көйнөк деген көйнөгүм.
Басын айтайынбы? Анын басы 30 миңден ашат. Анан дагы акыркы тигилген Сен үчүн деген жакына тартылчу клипиме атайын даярдалган формам ал деле $500 ашат. Анткени материалы бир аз кымбатыраак келген. Атайын заказ менен. Жакшы экен. Эми Сания үстүңүздө кийип турган кийим жөнүндө айтып бериңизчи. Үстүмдөгү кийимим буну мага жакын курбум белек кылган. Бунун баасы божомол менен 3-4 миңге барыш керек. Эко бир, ооба. Бул эко эле эмес, ошондой эле бунун да өзүнүн атайын кроссовкасы бар. Ооба, мен азыр экөөнү эле айттым, тигиниси кичине кымбатыраак болуп калган. Күнүмдүк кийгенде деле ооба кара түстөгү кийимдерди кийип жүрөм. Ийни ачык, или бул жери ачык, же бир жеңи жок, ошондой ошондой кийимдерди кийип жүрөм. Ооба. Жакшы көрөм. Анткени булар мага ыңгайлуу. Бир жерге барганда ыңгайлуу, үйгө кийгенде деле ыңгайлуу. Көптөгөн жынсаларга окшоп мындай мени сыкпайт, кыйнабайт. Ошондуктан ушундай кийимдерди жакшы көрөм. Көбүнчө спорт жакшы көрөм. Жакшы, анда күнүмдүк кийимиңизден бир экөөнү көрөлү. Дагы деле кара түстөгү кийимдер, булар жөнүндө эки ооз сөз кошумчалап койсоңуз. Буларды көбүрөөк кийим. Анткени жакшы көрөм. Буларды аз болсо да бир аз башкачараак. Ошондой. Анан да ушуну буну кемсел сыяктуу да кийсе болот, жалгыз өзүнө. Ар кандай көйнөктөрдүн үстүнө кийсе да болот. Анан дагы мужской мужская рубашкалардын үстүнө кийип алсаң дагы аябай башкачараак болуп турат. Кыздардыкына окшошуп калат экен. Ооба. Менин баамымда мындай ленталар, тасмалар, байлагычтарга жакын экенсиз, э? Ооба. Ийниңизден көрүп атам. Эмнеден улам? Билбейм, бул деген аз болсо дагы ар бир адамдын өзүнүн стили болот. Өзүнө жарашыктуу бир нерсени изденет. Мен ушул нерселерден өзүмө башкачараак өзгөчөлүк киргизем деп ойлойм. Ошондуктан ушундай кийимдерди көп кийем. Ал эми азыр болсо биз Саниянын бут кийимдерин көрөлү. Бул жакта Саниянын аз бирок саз бут кийими бар экен. Негизинен булар деген азыркы сезонго көптөгөн бут кийимдеримди алып салдым, анткени ашыкча болуп кетет. Анан батыра албай кыйналам, көбүнчө бияк толуп кетет. Спорт кийимдерди аябай жакшы көрөм. Негизи эле бут кийим деле, үстүндөгү кийимдер деле спорт болгонун каалайм. Каблуктарым аз эле, бир-экөө эле. Бир-эки каблугум бул жакта. Да бир нечеси бар, бирок азыр уже күз айы, күз мезгили болуп калгандыктан азыр ошол экөө эле мага керек. Боюңуз канча? 74,5. Ошондо бул жерде мен жаңылбасам 10дон ашыгыраак сантиметр экен, э? Ооба. Канча сантиметрге чейин кие аласыз? 18ге чейин кие алам. Анткени подиумдарга чыкканда кийүүркү көйнөктөр ошончалык узун болгондуктан биз ошондой узун каблуктар кийишибиз керек болот. Ыңгайлуу элеби мындай така менен баскан? Ооба, сапаттуу бут кийим алсаңыз ыңгайлуу эле болот. Ал эми сиздер көргөн кооз көйнөктөргө Сания мындай аксессуарларды колдонот. Жылтыраак. Булардын баардыгын мен клип тарткан учурда эле колдоном. Көйнөк кийген учурларда сиз өзүңүздөр байкадыңыздар, шакек эч кандай тагынчаларды таккан жактырбайм. Көп деле аксессуар колдонбойм, жактырып көрбөйм. Мага бир аз балдарга окшоп жүргөн, балдарга окшоп кийинген жагат сахнада. Ушундайбыз. Достор, биз ырчы Саниянын кызыктуу өзгөчө кийимдери менен тааныштык. Сизге рахмат айтабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм.